Көнүгө ортого. Жолдош полковник, полктун өздүк курамы эртеменки саптык нускама тизилди. Баяндаган милициянын майору Бешкеев. Саламатсыздар жолдоштор. Эркен тур. Эркин тур. Таң эрте Бишкек шаарынын жол сакчылары пландагы тизилүүдө. Алар рульда деп аталган бир жумалык рейдтин алгагында биринчи сменага чыгышат. Кыргыз Республикасынын аймагында Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугунун кыймылынын башкы башкармалыгынын тарабынан түшүрүлгөн атайын рейдтик иш-чара башталды. Onun içinden 19'una çeyin reyting iş-çara жүрүп баштады. Ушул reyting iş-çaранын Бишкек шаарынын аймагында күнүгө ар бир районго 16дан сотрудник, 8ден экипаж чыгып, күчөтүлгөн тартипте иш алып барабыз. Проблема участоктор бар. Ошол проблема участоктор биз ар күн сайын анализ кылып турабыз. Ошол анализ кылып, кайсыл жерде, кайсыл көчөнүн кесилиштеринде жол транспорт кырсыктары өсүп аткандыгын анализдин негизинде мындайча айтканда концентрация ДТП деп коет. Ошол жер болуп жаткан жерлерге атайын экипаждарды коюп, кызматкерлерди коюп, ошол жерде профилактикалык иш-чаралар жүргүзөбүз. 4-чү взводдун кенже инспектору Баястан жол сакчы болуп 3 жылдан бери эмгектенет. Жай мезгилинде жаштар арасында жол эрежесин бузгандар көп кездешет. Алар спирт ичимдиктерин ичип, унаа жарыштарын уюштурган учурлары арбын болоорун айтты. Азыр сиз биринчи токтоткон себеп деген коопсуздугун тагынбай келатасыз. Ошол себептен сиз токтотпойсуз. Эсе штрафтарыңыз жок болсо, айыптарыңыз ременге, коопсуздук куруна бир протокол жазып берейин, дальше кете бересиз. Биринчиден деген бул көп айдоочулар коопсуздук куруна көп маани бербейт. Негизи шаарда эч ким деле карабайт, коопсуздук куруу деген незначительный нарушение. Ооба, бул баасы штраф аябай деле кымбат эмес, 1000 сом. Бирок бүт бардык нерсе кичинекей нерседен башталат да. Ар бир айдоочу өзүнүн өмүрүнө жоопкерчилик менен ответственно караса, ремен тагынып айдаса, анча-мынча жол унаалык агартуучу болгондо пострадавшылар азыраак болот. Жолдо жүрөбү же шаар ичинде жүрөбү, кырсык деген кашкалыктын ортосунда эч ким андан кепилдик бере албайт. Элементарный кичинекей бир ремен үчүн оорураак жаракат алып калышы мүмкүн да. Көзөмөл жүргүзүүнүн негизги максаты коомдук тартипти жана туризм маалында жолдо жүрүүнүн эрежелерин бекем сактоо экенин айтышты. Жол коопсуздугуна баарын сактоого мен баарын чакырам. Эмнеге дегенде азыр аябай көп сезон башталды. Биздин Кыргызстанда азыр чет мамлекеттеги жаңы туристтер келген адамдар азыр көбөйүп атат. Ар кандай жол кырсыктары көбөйүшү мүмкүн. Рейдтин жүрүшүндө айдоочулардын көбү коопсуздук курун тагынбаганы үчүн токтотулуп жатты. Курду эмне себептен тагынган жоксуз деген суроого жооп бере алышкан жок. Зинат Бактиярова, Данияр Амантурулу, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.